Саламатсыздарбы, кымбаттуу кыргыз элим. Мен Сокулук районунун Сокулук айылынан болом. Атым Сапыралиева Мунара. Өзүм больницада иштейм, поликлиникада. Буга чейин мен өзүмдүн куда балам алган. Сокулуктан да бир тааныш эженин баласы алган. Негизи эң биринчи Кирова 15тен бир бала састык бала алганда, ошондо бир уккам. Андан кийин анча көңүл бурган эмесмин, негизи эме кылганда. Андан кийин өзүмдүн куда балам алгандан кийин анан ишендим. Эме кылып, Гүлайымга эметип эле жолугуп эле ушундай экен, сен ошол жакта иштейт экенсиң десем эле ии деди. Анан ошончо эле документ чогулттум. Башында бияка келгенде эң биринчи мага жаккан нерсеси мындай көп документ требует этпей эле, ошо паспорт, анан кайсы жерде иштейсиң, каякта жашайсың, ошолорду эле анкета толтурат экенсиң. Анан мен $30.000 жазгам өзүм, ошого эле ылайыктап үй алам деп. Анан азыр эми доллар өсүп кетти да. Кудай буйруса жакшы, 33кө үй алып атам, квартира алып атам. Анан калган акчасын өзүм кошом. Айына 17.000 төлөйм. 17.000 төлөйм. 2000 кошулганда 17.000 төлөйм, а так 15. Мен очередке келип тургандан кийин 84-очеред болгом. Анан март айынын башында келечек эмеси кооперативге звонок этип, эже очередиңиз келди, үй издей бериңиз деди. Анан мен неберелерим бар, жаш неберелерим кичинекей. Анан өзүм да эртемен кетем, кечинде келем. Квартира эле тандадык. 3 комната, 3комнатный квартира. Астында магазини бар өзүнчө. Анан мындай саналганда 5 комната деп эсептелинет, анткени балконунда комната кылып коюптур да, уже эметип алып, ошондо 5 комнаталуу квартира, 2 комната магазини менен $33.000 болду. Өзүм эле тандап, өзүм эле алдым. Сокулуктан, центрдан, өкмөттүн отоплениясы менен биринчи этажда. Мага жолго жакыны, тегерегинде садик бар, мектеп бар, Сокулуктун өзүнүн центринде. Ошон үчүн алдым да, чыга калсаң эле трасса, центринен алдым. Бүт условиясы бар. Ошонусу жакты мага. Мисалы үчүн жаштардын көбү акча төлөп деле батирде турушат. Чем ошо жака акча төлөгөнчө биринчи взносуңарды төлөп коюп, андан кийин батирге төлөгөн акчаны эле ушу квартирабы, үйбү алып алып, ушул жака төлөп деле үйлүү болуп калса болот да, мисалы үчүн. Мен деле мисалы үчүн 5.000 сом төлөп турчумун мурда. Ага караганда бул эме болуп атпайбы? Кошуп өзүң эме кылсаң, тем более бюджетниктердин айлыктары аз. Анан көбүнчө жаштар квартирада турушат. Чем квартирага төлөгөнчө ушундай келечек эмесине келип, кооперативине келип, өзүңөрдүн эмеңерге, очередиңерге туруп, квартирабы же үйбү алсаңар болот.